Bu Kırgızdardın gelip çıkışına oşo basıp ötken joldoru Meksika'dan gelgen, Meksika'dan 11.000 jыл murun жер котолуп келген, жер котолуп келген тууралуу көптөгөн далилдер бар. Алар Европанын, орустардын, немистердин тарыхчылары 11.000 жыл мурун жерге аламат келип, суу көтөрүлүп, элдер переселение кылган жөнүндө маалыматтар жазып атышат. Алар көптөгөн санда. Ошол келген убакта жер ортолук деңизинин түштүк бөлүгү менен түндүк бөлүгүн жээктеп, Кир аралын, ошо Кирдан табылган Минойский цивилизация деген ошол бизге таандык болуп эсептелет. Аны кээ бир көпчүлүк адамдар биле билбейт. Себеби дегенде биздин калпагыбыздын түпкү аталышы мааниси лама коюнун ак кою, ламанын ак жүндүү коюн алпек дейт. Ушул күндө да алпек деп сакталып калган, алпек болуп айтылат. Эми түпкү атабызды К менен алпекти кошкондо К алпек деген сөздөн анан калпак болору тууралуу бул өзүнчө бир аныктама. Анан кийин ошол эле Мексикада, Аргентина ошол чөйрөлөрдө каучук өндүргөндүгү тууралуу байыркы заманда муну Нооруздукта жазып кеткен. Көптөгөн америкалык окумуштуулар, көптөгөн адамдар жазып кеткен бул каучук өндүргөндүгү тууралуу байыркы заманда. Каучуктун аталышы расшифровкаланганда К бу чууну ук деген сөз. К бу чуук. Чуу бул негизги чуу, ча, че, үч уруунун, үч адамдан тараган элдин башкаруу системасын бул чуулар бийлик кылган, чуу тукумдары. Ошол себептен К бу чуук деген ошол каучуктан көп нерселерди жасашкан. Бычактарга сап жасалган, кылычтарга сап, кармагычтарды жасашкан. Мексикада ошол Паленкада ойнолгон оюндун аты топ на поп. Бул топ деген бизде ушул күнгө чейин топ болуп сакталып калышы. Кыргыздар гана топ деп айтат. Анан ал топту жамбаш менен ойногон, анан эки чыканак менен ойногон, кол менен бут тийген эмес. Анан жыртыктан өткөргөн. Кол менен ойнобогон үчүн анан ал чыканак менен, анан жамбаш менен ойногон. Кыргызда экинчи баш бул жан жагыңда баш. Себеби дегенде ошол оюнду, топту жасаганда адамдын баш сөөгүн лама коюнун жүнүн кийиз кылып ороп бышырып, анын сыртынан каучук кийгизип, каучукка ичирип, анан топ жасап, анан ошол менен ойношкон экен. Бул ошол себептен болуу керек деп мен божомолдойм. Себеби дегенде бизде жамбаш менен ойногон. Ошон үчүн баш деп аталып калышы мүмкүн. Эми ошол эле Паленкадан келгендигибиз тууралуу, ошол Мексикадан келгендиги тууралуу бул баянда жана фонетикалык сүрөттөрдө сакталган белгилер бар да. Бул белгилер улуу кыргыз улустун тукуму деп айткан себеби, улуу деген сөз бул ажыдар, суу ажыдары. Суу ажыдардын белгисиндеги булар кеме айдашкан. Кемелердин баштарына ошо суу ажыдарынын баштарын статуэтка кылып коюшкан.
төбө куштун башын койгон, текенин башын койгон, ушундай баштарды коюп сууда сүзгөн адамдар болгон, суу адамдар. Анан соода жолун өнүктүргөн. Ошол жана жер ортолук деңизине келгенден кийин, жер ортолук деңизинин эки өйүстөрүндө жашаган эл шаарларды салышкан. Ошол жерде шаарларды салганда биздин азыр ушул күнгө чейин биз Мекеним Кыргызстан деп айтылып калышынын себеби ошол жерде Мекен деген шаар курулган. Кийин гректер менен болгон Трой согушунда Мекенден баштап ошо жерлерди тартып ийип, элдер переселение алып, көчүп ал жерден ооп кетишкен. Ошол кезде Египет башкаруу системасынын эң ошол жана резиденциясы турган, ошол резиденция Сообек ошол башчылык кылган. Ошол Сообектин атында соода жолу, соода деген сөздүн өзү Сообектин атында болушу, биздин Кыргыздын сом акча бирдиги дагы ошол соонун атында болушу, сом менен сом балыгы алтындан оор акча бирдиги болуп эсептелген Египетте. Бул оор акча бирдиги ошол балыктын, сом балыгынын сүрөтүн салып, ошонун акча бирдиги кылган. Ошол себептен сом балыгы менен соонун аты анан азыркы биздин акчабыздын сом аталып калышынын түпкү мааниси ушундай болгон. Эми ошол соо атабыз менен бир тууган сак, аман, эсендер, сак, соо, аман, эсен. Төрт бир туугандан анан ушул кыргыздар төрт бир туугандын ичинде тарайт. Мындан кыргыздардан тарагандар булар Азербайжан, түрктөр болгон, түрк тилдүү элдер, якуттар, тубалар, хакастар, кумыктар, ушундай көптөгөн Кавказдагы майда чүйдө түрк тилдүү элдердин баарысы ушул кыргыздан тарайт. Ошол себептен алар бирөөсү 11.000 жыл мурун бизден ажыраса, бирөөсү 9.000 жыл, бирөөсү 10.000 жыл, бирөөсү 10.000 жыл, бирөөсү 7.000 жыл, бирөөсү 3.000 жыл, бирөөсү 2.000 жылдыктан ажырап, канчалык бизден кийин ажыраса, алардын тили бизге окшой берген. Бизден нарыраак жактан ажыраса, алардын тили ошончо бизден өзгөрө берген. Анткени жашоо шарттын өзгөрүшү менен тил да өзгөрөрү ал жалпыбызга белгилүү. Мисалы үчүн бирөө бир кашыкты ойлоп тапса, аны кашык деп атаса, бирөө ал башкача атайт. Аны дагы бирөө дагы башкача атайт. Ошо менен анан тил өзгөрүлүп жүрүп отурат. Бул убакыт, канчалык убакыт көбүрөөк өтсө, ошончолук тил ажырай баштайт. Мисалы үчүн биз буряттар менен дагы тектешпиз. Алардын тилинде, буряттардын менен монголдор менен буряттардын тилинде бир 10% тил түрк тилдүү эл, калганы баягы өзгөргөн башка тил болуп кетет. Мисалы үчүн япондор, булар дагы ошол 10%-тин тегерегинде баягы биздин тилдер бар алардын эмесинде. Мисалы үчүн арабтарда дагы ошондой. Мисалы үчүн бизден алдан ары ажырап кеткен эл. Мисалы үчүн арабтарда Нефертаринин атын айтып калган эл, бул Египетте жашап өткөн киши Нефертари. Мына Нефертум. Москвада илим изилдөө институтунда статуэткасы турат. Башына арабанын дөңгөлөгүн макет кылып кийген киши болгон, аял киши болгон. Бул аял кишинин 54-51 номеринде сакталып турат. Ушу Нефертүтүнүн биз Кыргызда дөтү деп атап калганбыз. Арабтарда болсо бул Ари абанын элибиз деп анын араб аталып калышынын себеби ошол алардын жанагы
Орозонун 1-күнү Арапа деп аталып калышы, апа деп айтылып калышы менен анан Ари апа. Ари апанын тамагын ичип алып, анан кийин оозторун бекитишип, анан орозо кармап эметиши менен ошол түпкү мааниси ушул Арападан башталат. Ари ападан. Неферт деп атаган Арини. Неферт Ари. Неферт Аринин анан тукумдары. Мисалы үчүн бизде тарыхчыларыбызда жазып жүргөн тарыхчыларыбыз бар. Селжуктардан араб эли тараган деп жазып жүргөндүгү бар. Бул дагы туура, анткени селжуктар келгенден кийин араб мамлекети түптөлдү деген дагы жазып кеткен эмелерибиз болгон. Ушундай болгон. Эми дагы улантысы бар.